Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Кудай адамдарды сүйгөн болсо, тозокту кимдер үчүн жаратты? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн биз сиздер менен Кудай адамдарды сүйгөн болсо, тозокту кимдер үчүн жараткан деген суроонун үстүнөн ой жүгүртөбүз. Чын деле Кудай адамдарды абдан сүйөт. Адамдарды абдан сүйгөндүктөн ал адамды жаратты, адамды жайгаштырды. Адам үчүн кам көрөт. Ыйык жазууда Кудай адамдар үчүн кам көрөт, аларды азыктандырат деген сонун сөздөр бар. Бирок суроо пайда болот. Чын деле тозок бар болгон болсо, чын эле Кудай адамдарды сүйгөн болсо, анда тозокту кимдер үчүн жараткан? Ыйык жазууда Матайдын жакшы кабарында 25-бөлүмдүн 41-аятынан баштап окуйм. Анан сол жагындагыларга мындай дейт: каргышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Иса Теңир тозок шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалгандыгын айтып жатат. Бирок каргышка калган адамдар бар. Шайтандын ишин кылып, шайтандын каалоосу менен жашаган адамдар бар. Ошолорго айтып жатат: силер дагы алар менен кошо түбөлүк отко түшкүлө дейт. Анткени мен ачка болгондо силер мага тамак берген эмессиңер. Суусаганымда суу берген эмессиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алган эмессиңер. Жылаңач болгонумда кийинткен эмессиңер. Ооруганымда, түрмөдө отурганымда силер мага келген эмессиңер. Ошондо алар андан: Теңир, сен ачка болгонуңду, суусаганыңды, ооруганыңды, түрмөдө отурганыңды биз качан көрдүк эле? Качан сага кызмат кылбай койдук эле деп сурашат. Ал болсо аларга мындай деп жооп берет: силерге чынды айтып коеюн. Мен бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар, мага кылбаганыңар. Булар түбөлүккө азап чегишет. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. Демек Кудай адамдар үчүн тозокту жараткан эмес. Шайтан качан Кудайдан четтеп, Кудайга каршы чыкканда, тозокту шайтан үчүн жана шайтанды ээрчип кеткен жиндер үчүн жараткан болчу. Бирок шайтандын каалоосун аткарып, шайтандын айтканы боюнча жашап, анын аркасынан ээрчиген адамдар дагы шайтан түшкөн тозокко түшөт. Ал жөнүндө ыйык жазуу ачык эле айтат. Аягында ошол шайтандын аягы эмне болот тургандыгы жөнүндө Аян китеби 20-бөлүмдө мындай деп жазат. Аян китеби 20-бөлүм 10-аят. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү түнү түбөлүккө кыйналышат. Шайтан өзүнүн бир учуру келет. Ошондо ал үчүн даярдалган күкүрттүү көлгө ал ыргытылат. Аны менен кошо жырткыч жана жалган пайгамбар, аны менен кошо шайтандын каалоосун аткарган адамдардын бардыгы ошол тозокко түшөт. Биз окуп атабыз, алар күнү түнү түбөлүк кыйналышат. Ыйык жазуу ачык эле көрсөтүп атат. Демек, тозок адамдар үчүн жаралган эмес. Тозок шайтан үчүн жаралган. Бирок адамдар өз каалоосу менен, тандоосу менен шайтандын аркасынан барып ошол тозокко түшүшөт. Ошондуктан тозокко түшпөш үчүн куткарылуу бар. Ошол куткарылууну ар бир адам издеп ээ болгонго мүмкүнчүлүк бар. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Амин.